Саламатсыздарбы, урматтуу Учкубек YouTube катталуучулары, эфирде жаңылыктар түрмөгү күндү маанилүү болгон жаңылыктарды кесиптештерим менен даярдап берем. Андыктан каналга катталып, лайк басып, ой пикир калтырууну унутпаңыздар. Алмазбек Атамбаев мүлкүн конфискациялоо менен 11,5 жылга кесилди. 1 май райондук сотунда Кой Таш окуясы боюнча соттук отурум аяктады. Сот мурдагы президентти мамлекеттик сыйлыктарынан ажыратуу тууралуу да чечим кабыл алган. Эске салсак, Атамбаев учурда чет өлкөдө. Кой Таш окуясы боюнча Атамбаевден башка төмөнкүлөргө да соттун өкүмү чыкты. Фарид Ниязов 7 жыл 8 ай, Канат Сагынбаев 5 жылдык мөөнөткө пробациялык көзөмөл, Ирина Карамушкина 7 жыл 6 ай, Равшан Жээнбеков 7 жыл 8 ай, Кундуз Жолдубаева 5 жылдык мөөнөткө пробациялык көзөмөл, Фархат Бабиев 5 жыл 6 ай, Мейирбек Мискенбаев 5 жылдык мөөнөткө пробациялык көзөмөл, Асел Кудуранова 3 жылдык мөөнөткө пробациялык көзөмөл. Булак Спутник Ежу. Депутат блогер Айбек Улановдун жазгандары экстремизмге тете экенин айтты. Эл өкүлү Ички иштер министрлигинин өкүлдөрүнө кайрылып, блогер маркумду мазактаган аз келгенсип Telegram каналында ар кандай мыйзамсыз чакырыктарды жасаганын белгиледи. Аны экстремист катары карап, билдирүүлөрүн толук изилдешиңер керек эле. Силер кечирим суратып туруп, кое берип салдыңар, дейди Айсулуу Мамашева. Булак Спутник Ежу. Көңүл буруңуздар. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер. Ыйык Курман айт майрамына карата Москва мусулмандар дин башкармалыгынын колдоосу менен 2025 жылдын 7-8 июнунда сиздерди чоң үй бүлөлүк майрамга 4-чү Номад базар көчмөндөр жарманкесине чакырабыз. Бул өзгөчө иш-чарада сиздер үчүн табыгый азык-түлүктөр жана кол өнөрчүлүк буюмдар, зер буюмдар жана дизайнердик маркет, ачык асман алдындагы Адал фудкорт, этно стилдеги эстен кеткис фотозоналар, балдар үчүн кызыктуу мастер-класстар, сюрприздер, оюн-зоок жана баалуу белектер даярдалган. Кирүү акысыз. Бериги Москва шаары, Минская метро станциясы, Минская көчөсү 2Б, Москва мемориалдык мечити. Байланыш телефону +7 903 171 0035. Белгиле, үй бүлөбүз менен бирге Курман айт майрамын жылуу маанайда эстен кеткис учурлар менен тосуп алалы. Сизди жана жакындарыңызды чыдамсыздык менен күтөбүз. Курман айт майрамыңыздар менен Номад базарына кош келиңиздер. Ассаламу алейкум, урматтуу Учкубек YouTube катталуучулары. Биз МТШдагы кой бар келип калдык. Бул жерде билесиздер, Замир агабыз көптөгөн койлорду ар дайым мекендештерибизге сатып келет. Жакшылык маарекелерде буюрса жакында Курбан айт келип жатат. Мекендештерибиз көпчүлүкчө курбанчылык чалып, койлорду союп, ихсандарды таратышат. Көпчүлүк мекендештерибиздер кой барды билбегендердин группа контакттарында максималдуу түрдө бөлүшүңүздөр. Бүгүн койлордун, коозулардын баалары боюнча бир толугураак маалымат берсек, андан кийин азыр дагы мекендештердин арасында сөз жүрөт, ошо күнү койлор кымбаттап кетпейби деген. Ошого дагы биз жооп алып бериңерге аракет кылабыз. Ассаламу алейкум, Замир ага. Алейкум ассалам. Келтат жакында буюрса Курбан айт келтат. Иншалла Курбан айт. Мусулман бүт туугандардын бардыгы курбанчылык чалышат. Койлорду союп, ихсандарды таратышат. Майрамды айт, мусулмандардын майрамы бул Курбан айт дейт. Иншалла. Буюрса канча кой алып келдиңиз? Суммасын айтпай эле коелу, өтө көп кой. Өтө көп койлор, жетет буюрса. Алла кааласа жетет. Эми койлордун, коозулардын баалары боюнча бир мекендештерге айтып кетсек. Бааларын айтсак, азыр тартабыз. Эмнеде чоң куйруктуу өзүбүздүн кисарский кочкорлор бар. 420дан. Кочкорлор. Анан молочкалар бар, 7 айдан өткөндөр. Олар 450ден. Ургачы чоң койлор бар, матка деп коет. Олар 350ден. 350ден. Союп берүү, жеткирип берүү кызматтарын айтсак. Союп доставка жок. Доставка болуп калышы да. Ошол күнкү именно ошол күнкү эле жок. 7-8. Жетишпей калат да балдар. Анан союп бериши балдар келишет, касаптар көп. Касап дагы керек, ошону эми айтып коеюн, мен касап керек дагы. 1000 сомдон, 1,5 сомдон союшат. Ар бирине төлөп бересиз. Ар бирине ошо алган адамдар өздөрү төлөп беришет.
алган адамдар өздөтүлүп берет, а? Өзгөртүлүп берет. Мүмкүн болушунча кой алам, кой сойдурам дегендер өздөрү келип тандап ошол жерге сойдуруп Өздөрү кеткен келип жакшы. тамдап, ошол жерде полный сойдуруп, пакеттерге салып беришет, даяр кылып. Ошол айткандай кылып, клиент айткандай. Демек, ошо айт күнү доставка жок, бирок айттан башка күндөрү доставка болот. Болот. Мекендештер да түшүнүп алыңыздар, айт күнү гана, арапа күнү дагы. Арапа айт күнү гана доставкасы жок, өзүңүздөр келип сойдуруп алып кетесиздер. Ал эми башка күндөрү, той, Жаңы жылдарда той, башка бир тойлорго болот. майрамдарды, тойлорду, кыргыздын деги жакшылыктары көп да. Ошондо өткөрмөсөңүздөр, каалаган сиздердин Москва областы боюнча союп, сиздер айткандай кылып жийликтеп, ошо рестораныңыздарга, же үйүңүздөргө, же дачаңыздарга жеткирип берет. Айт күнү гана убакыттар болбойт, чын айтканда, бу жерде бүт мусулман бир туугандар келип койду сойдуруп, иксандарды кылып